Azı bir Jogorku Kengештин алдында турабыз. Bir maksat менен турабыз. Gece geçkemal Jogorku Kengеш 6'da turgan komissiya bütün Kırgızstan'ın fraksiyasının lideri Adakan Kimsanbaevичти bugün Jogorku Kengешке карасын коюп атат, эмне коюп атат? Главный прокурор немеси менен iş козгоого эмес. Эми ойлоп көргүлөр. Men как bütün Kırgızstan şайлаған şайлоочу акыкатты талап кылат. Эмне дегенде? Adakan Kimsanbaевич казино жок болсун деп атат, ал күнөөлөр. Тарта бериң, жакшыраак тарта бериң. Биз эме атып. Акыкат мен эме кылам. Bir тугандар акыкат болсун, акыкат. Неге Adakan Kimsanbaевич алсын? Пособие болсун деп күрөшүп атат. Чындык болсун күрөшүп атат. Камбырат маселесин күрөшүп атат. Bir adam ошо акыкаттасы ошону эме кылып атат. Бүгүн тарыхый күн. 1941-жылы 22-июнда фашисттер кол салган. Мына бүгүн кол салуу болуп атат. Демократияга средняя центр азыр деп bir асыроо калып атат. Кимге кайрыламы? Президентке кайрыламбы? Жогорку Кеңешке кайрыламбы? Прокурорго кайрыламбы? Bir Allah'a kayırlam. Ya Putin'e kayırlam ben. Ya bu tek koymasın, istep atkan adam diyeceğim. Ya birlikte alam diye atağı. Algan davına alıp koyatırlar. Ana, çıpıldatır. Ekimi koy. Yemesi ne oldu? Adakan mizan ne oldu atat? İmanı, mizan tartı. Başka emek turav atat. Mizan benim yaşaylı da atat. Usun tek koymasın arı. Tura. Tek koygular. İştesin. Kalkanımına emenet. Gelip varıp durup A, B. Makale sakaleler bilmeydi. İçinden var mı? 90 deputat içinden 10 adam var. Malades, başka fraksiya, başka emeder. Ben kötü atkan deputatlardan eme kılgandan ümitim açtık. Allah razı olsun emeğe tutuşuyor. Erten Kırgızıvız, Seriyiz, Suğuz degen kana patriottu. Erkek patriottu kana. Bardığına jatat. Komiter jaza alıp duruyor. Koldayım dep. Koldağının mına, sözün mına. Erten koldağını sana 5 balayasına. Sen 1000 jolu gel. 1000 so'm emek kıl. Mına asak katar gelip atam. Al komiterge жазышы мүмкүн. Аксакка сүйлөп атат, пул берди. Men çalmayasымен. Men Kırgızстанın jaramын, pensiyaga чыгаракмын. Kırgızстаныма эме күйөммүн. Ошон үчүн келип мына турамын. Рахмат. Мага bir тип пул бербейт. Ана айтпаса, мына эртең келечек силердики болот. Men Kırgızстанга düşman эмесмин, terrorist эмесмин. Ойлоңгула, ар биринин башы бар, ар биринин несі бар. Бирок ошо несі иштеткени акыбал жок болот. Маалыматты топтоп туруп, аны анализ кылгыла, ойлоңгула. Азыр жаштар не болуп атат? İnsan sıfatı жок, потребитель. Жеп, жыргап. Качан Кыргызстандын балдары көбөйөт. Пособие кылганда. Бул эмне деген пособие кылам деп? Эме каршы чыгат. Adakan Kimsanbaevич жайма ачыкты, акыкатты айткан аз болот. Бирок акыры жеңет. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами деп айткан. Ура! Ана, чындыгы чыккан ийил, кымбат, ийилет. Мына жашап турасыз, эртең силер жашап өтөсүңөр. Ошондо анализ кыласыңар, кылсаңар. Мана булар болсо өзүнүн кызматыңа, ар өзүнүн кызматын кылсын. Молдачылык кылсын, дебаты бирок кесипке ажиз келип калса Кыргызстан болот. Ошону бир тоңандары колдойлу. Ана мен Бишкеким, мен эмем. Mana bugün tarihi gün. Akırkı buna Adakan Kimsanbaevich egerde qaysi meme menен ertep qamat yok bolsa boldu. Kırgızstan'a oңолбойт. Kırgızımız jogolat dedim. Hakkı. Doğru. Geçiresin. Hurmatlı tuğanlar, men hazır iki kayırılуу жасагым келип жатат. Эки кайрылуу. Биринчиси Кыргыз Республикасы президенти Садыр Жапаровго кайрылгым келет. Экинчиси могу Жогорку Кеңеште отурган депутаттарга кайрылгым келет. Туура. Эмне себептен? Урматтуу Садыр Жапаров, сиз караңыз, могу элдер эмне деген сөздөрдү өзүңүз деле интернетте окуп көрүп жатат болушуңуз керек. Сизде 3-4 адамдын башы бириккен жерге эле момтуп байкуш милиция балдарды bir 3-4 алып келип коюп коесуңар. Уят эмеспи? Элдер жазып атат интернетте. Бул коркок бийлик деп. Эмне кыласыңар ушу? Элдин балдары бул милициялар деле.
Koп койгон сайын эл ишенбей силер. Коркок бийлик, бийликти алдырып коебуз деп 3 адам, 4 адам бириккен жерге эле милицияларды алып келе коюшат. Мынчалык коркок, мынчалык чоркок деп ушундай нерсени токтоткула. Анан мына мен Өзгөн районунун Мырзеке айылынан болом. Кемпировод кетти билесиңер, биздин Өзгөн районунда Куршап айылына карайт. Куршап айылында 62-нчи училище бар. Ошол жерде мен 10-чы класс бүткөндөн 1 жылдыкта окуганмын. Куршап эли меймандос эл. Биз жаш бала элек, 17 жаштагы курдубуздан тарталбай жүргөн балдар эле. Ошондо эртең менен кечинде түнкү 11-12де кыштын күндөрү калып кетчилек. Кегиле балдар үшүп калбагыла деп бизди баласында алып калчу. Bir күн 2 күн конок болуп кеткиле. Ошол жерде окуганбыз. Кемпироводко барып биринчибиз суусун ичип абасын жутканбыз. Кемпировод кеткенге биз сыздап отурабыз. Сыздап. Мына бизди байкуш кылдыңар. Урматтуу Садыр Жапаров, бизди байкуш кылдыңар. Биздин жерибиз кетти Өзбекстанга. Ошон үчүн чындыктын символу болгон Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду колдоочу элдер 100 миңден ашык шайлоочулар келгиле могу жерге. Отурбагыла. И башка жактагы шайлоочулар бүтүн Кыргызстандын 100 миңден ашык шайлоочулар эмес, башкалар деле келгиле. Мэрге болельщик болуп Садыр Жапаровго кайрылалы, Канчыбек Ташиевге кайрылалы. Мадумаровду каматпаганга аракет кылышыбыз керек. Урматтуу депутаттар, силерде дагы оңолуу бар, мына правовластный, бийликке караштуу депутаттар дагы акыркы жылда оңолуп отасыңар, биз байкап атабыз. Өткөндө көрдүңөр, идеология, улуттук идеологияны жүргүзүп, улуттук идеологияны мөңгүлөргө бир арабтын атын бербеш керек эле деп улуттук идеологияны жүргүзүп, Адахан Мадумаров айтып койсо, Балбак Төлөбаев чыгып айтты. Жүсүпбай Коргонбай деген депутат дагы эмне аны көтөрүп кетпек беле мөңгүнө. Ал ээрип кетсе, ал мөңгү ээрип кетсе жок деле болуп кетет. Ошол дагы сөзбү? Болбойт. Ошо экөө гана калганыңар бүт ошо 3-4 бийликке караштуу правовластный, бийликтин сөзүн сүйлөгөн, бийликке караштуу саясатчылар, ошо жердеги депутаттар, силер калганыңар үн катканыңар жок. Рахмат. Ошондо мен бир аз ичим жылыды. Чыгып алсаңар боло эле мурдагыдай. 10-ңар 15-гер мурда чыгып алсаңар былтыркы жылы. Быйыл анткен жоксуңар. Ошо оңолгула. Жакшы сөзүңөрдү сүйлөп, жакшы сөзүңөрдү колдоп Адахан Кимсанбаевди алып калгыла. Адахан Кимсанбаев чындыктын символу камала турган болсо, Садыр Жапаровго, президентке дагы элдин ишеничи жоголот. Экинчиден жогорку кеңешке, ошо бийликтин партияларына бардыгына ишенич жоголот. Мадумаров камалса, анда баарыңарга жол ачылат. Бардык депутаттар чекеден камаласыңар анда. Ошон үчүн көзүңөрдү ачып, туура чечим чыгаргыла. Уктуңарбы? Ошо. Кемпироводду ошо кайтарып ала тургандар дагы деле мына эл ичине сызып отурат. Орточо арифметикалык сан деген түшүнүк бар. Физика, математикада. Орточо арифметика элдер азыр топтоло албай гана турат, уюштурган адам жок. Азыр шамал болса, дүрт этсе, лап этсе, сразу оталган турат. Элдин баары топтолуп, ошон үчүн мындай акыйкатсыз, адилетсиз чечимдерди чыгаргандан экинчи алыс болгула. Ошо. Ортаға шығып, қатырақ сөйлеп қойып. Болады. Өтекелерді айтқанда алып келдік. Екі жұма болды. Адахан Кимсанбаевтың емі болып атады. Сот işine, sotқа aşırı şöyle, sotқа жол берсін деген, қол тибестігін алабыз деген, ушундай проблемалар болуп атат. Ошодон угуп турдук эле. Биз дагы кулак салып, эмне болот экен,
кичине эсилерине келишер экен. Жакшы дагы депутаттар чыгар. Мына чындыкты, адилеттикти коргогон, мына Мадумаровду дагы кичине өзүнүн депутаттыктарындагы, өзүлөрүнүн депутаттыктарындагы кичине укугун коргогон бир депутат деген бир эме келер экен деген ниетте отурдук. Акырында чыдабай калдык. Интернет айтында бүт эле ошондой Мадумаровго эмелерди асылышып, сүйлөгөн сөздөрүнө асылышып, башкага асылышып, бул приказ эле болуп атат деп ойлойм да мен мисалы. Жогору жактан эле приказ эле болуп атат. Бул Садыр Жапаров менен Ташиевдин эле приказы деп ойлоп атам мен ушинтип ойлоном да. Ошон үчүн баары эл деле ушинтип ойлошу мүмкүн. Бул биз мынабу интернетте баары окуп атканда эле билинип атат. Кошоматчылар аткарып атканы билинип атат. Бул элди билбей атат деп ойлоносуңар. Мына жаман ойлуу мына депутаттарчы. Буну эл билбей атат. Биз мына бул жактан эле кол коюп, бул жактан эле мындай эме кылып беребиз деп өткөрүп же болсо мындай сот ишин өткөрүп коебуз деп ойлоносу. Жок. Ал оюңардан кайткыла. Алар оюңар эң тастык. Алар оюңар бузукулук. Элдин душманы болуп эсептелесиңер, андай ойлонсоңор. Эл билинип эле турат. Азыр интернет айтымдарында элдин жүз эмеси бүтүндөй ушул Мадумаров жакта болуп атканы эле. Көпчүлүгү Мадумаровдун колдоочулары алыстагылар шашына тура эле, пока кол сала элек, пока депутат деп унчукпай турабыз азыр бизчи. Эгерде бир нерсе болуп кол тийбестигин алып, же болсо Мадумаровду сүйлөтпөгөнгө аракет кылып, же депутаттыктан ажыратып, же башка бир чараларды көрө турган болсоңор, биз деген жөн турбайбыз. Биз ушунчалык эмебизге жеттик. Кокодойбуз, мына жерибизге жетип, мында ашып кеттиңер. Ошон үчүн мынантип келип атабыз. Биз го жакын жердеги эле жашоочуларбыз. Алыстагылар келебиз деп шайланып, даярданып атышат. Эгерде бир нерсе болуп кете турган болсо, биз ошол Мадумаровду сактап калбасак, биз өзүбүздүн укугубуздан ажырайбыз. Өзүбүздүн шайлоо берген, ошого добушубуздун укугубузду колдогонго биз милдеттүүбүз. Бул жердечи эч кандай милдеттүүбүз. Өзүбүздү сактап калышыбыз керек. Кыргыз эли өзүбүздүн небере чөйрөлөрүбүздү, өзүбүздүн урпактарыбызды сактап калыш үчүн биз Кудайдын алдында дагы милдеттүүбүз. Кудайдын алдында дагы Кудайга дагы жооп беришибиз керек да. Ушундай болуп атканыңда эми мынакей, мынандай кийинчерээк ушу боюнча тебеленип кетет. Мына жеп жутарлардын астында биздин балдарыбыз тебеленип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бүт элге да, журтка да кайрылат элем. Баардыгыңар бир тилектен ушундай чындыкты сүйлөгөн, чындык жетекчилерибизди колдоп, аларды коргоп, ушундай алышыбызга биз милдеттүүбүз деп эсептейбиз. Мынабу жогорку жактагылар бийликте Садыр Жапаров, Ташиев суук колуңарды, суук сөзүңөрдү, приказ бергениңерди токтоткула. Владимир Жириновский айткан сөздү айтып коеюнчу. Эсти. Владимир Жириновскийдин айткан сөзүн айтып коеюн. Садыр Жапаров сизгечи. Жириновскийдин жакшы сөзү бар эле. Хотите вас, чтобы зауважали дегенде. Хотите вас зауважали? Мы весь народ, да, адамдар бизди сыйлап калышыбызды жакшы көрөсүзбү? Анда Адахан Кимзанбаевичтин чекесине чертпестен жакшына кылып чыгарып койгула. Ошондой эл ишенет. Сиздин советниктериңиз 5 штатта отурган 5 советниктериңиз дагы начар иштейт. Мен 100% кепилдикмен, гарантиямен айтам. Андан сырткары чоң должностьты ээлеп отурган, чоң должностторду ээлеп турган, жетекчи кызматта отурган жардамчыларыбыз, ал советниктериңиз дагы баягы 5 эле эмес, ал советниктериңиз дагы өтө начар иштейт. Ошолор жакшы болсо, мен ошолордун арасында бирөөсү болгондо айтмакмын. Садыр Жапарович, коюңуз уят, чындыктын символу болгон Адахан Кимзанбаевичти камап отургузуп кое турган болсок, эл бизге ишенбей калат. Койгула, чыгарып коюңуз демекмин. Чынбы? Айтмакмын. Ошо сиз чыгарып коюңуз. Элдер ошондо, урматтуу Садыр Жапарович, сыйлап эле жатып калат сизди. Ошон үчүн мына элдин мүдөөсүн аткаргыла.
ар бир бийлик келсе эле эмне үчүн силер элдин желаниясына каршы иштейсиңер, элдин желаниясына, элдин каалоосуна каршы иштейсиңер. Мен ошого таң калам. Ошон үчүн баягы 5 советниктерди штатта отурган, башка советниктерди должносттордо отурган арасында бир түзүгү жок экен. Ошолор арасында түзүгүрөөк, жакшыраак бирөөсү болсо токтоп турмак. Адахан Кимсанбаевди камай турган болсоңор, Адахан Матумаровду камай турган болсок, эл бизге ишенбей калат деп токтотуп коймок. Ошон үчүн көңүл буруңуз жаныңызда советниктерге. Силерди жарга сүдүрөп алып барып, жардын чекесине алып барып койду уже. Этчат болгула. Саламатсыздарбы кыргызстандыктар жана урматтуу депутаттар Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев. Мен сиздерге азыр өзүмүн берген Адахан Кимсанбаевичке берген добушумду коргош үчүн келдим. Адахан Кимсанбаевичтин өзүн коргогону дагы, өзүм ага берген добушумду дагы коргогону, ошондой эле мен артымда турган көпчүлүк адамдын сөзүн жеткиргени Нокен районунан келдим. Сиз убада бергенсиз, эч качан саясий куугунтук болбойт деп. Мен ошол сөзүңүздү тастыктап берер экен деп дагы келдим. Биз азыр канчалаган адамдын добушун коргош үчүн биз азыр эскертүү гана кылып келдик. Бүтүн Кыргызстан бул эч качан Кыргызстандын душманы эмес, чындыкты, акыйкатты талап кылган Бүтүн Кыргызстан партиясы тарыхы бар. Бир гана Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарыхы бар. Адахан Кимсанбаевичти, лидерди биз сактап кала турган болсок, парламентте мындай киши керек. Канча адамдын добушун мыйзамдуу түрдө чечип берип атат. Биз ошон үчүн келдик. Биз азыр эч кандай командага деле баш ийген жокпуз. Ар ким интернеттен көрүп туруп азыр топтолуп атабыз. Мен бүт кыргызстандыктарды чакырат элем. Бизде сөз эркиндиги жок болуп атат. Келиңиздер, өзүңөрдүн добушуңуздарды сактап калыңыздар. Өзүңүздөр деле билип жатасыздар, шайлоолор кандай өтүп атканын, кыйналып элди зорго чакырып атасыңар. Эгерде бул жерде Адахан Кимсанбаевичти мандатын алып кое турган болсоңуздар, шайлоо эч качан өтпөйт, шайлоого эч ким барбайт. Сиздер элдин ишеничинен таясыздар. Адахан Кимсанбаевич бул элдин акыркы үмүтү. Ошон үчүн колуңуздарды тартыңыздар. Адахан Кимсанбаевичтен колуңузду тартыңыздар. Адахан Кимсанбаевичтен колуңузду тартыңыздар. Assalamu alaikum. Hurmatlı депутаттар, Acuz Sadır Nurg'o'zovich, Qamchi Idirsayevich. Men bir nersени uшу жакшы түшүнбөйм да. Силердин колуңарда власть турат, бийлик турат. Эмнеге коркосуңар билбеймин да ушу бир адамдан. Матумаровдон эмнеге коркуп атасыңар билбеймин да. Эмне ушу 5-чи микрофонду тычытып койсоңор эле ушул бардыгы жакшы болор. Бул наоборот анда вообще эл жаман болуп калат анда. Эл ою да жаман болуп калат силерге. Силер уже Адахан Матумаровдун тилин тыябыз дегенде уже эл уже ойлонуп атат, уже туура эмес кылып атат, айтышып атат уже элчи. Мына мен Ак Суу районунда Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын координатымын 20 жылдан бери ошол жерде. Бир нерсени силерге айтып коем, депутаттар, силердин алдагы көкүрөңөрдөгү Кыргыз Республикасынын кызыл туусун кандайдыр бир ушу кызыктар адамдар берген эмес силерге, бир эки адам берген эмес. Силерге эл берген ошону. Элдин ишеничин аткаргыла, урматтуу депутаттар, силерден ишенич. Эми бул отура берип ошол жерде учукпай отурган, неужели өзүңөр ушул жерде көкүрөңөргө, жүрөгүңөргө тагып турган ушул Кыргыз Республикасынын желегин уят кылбагыла, көкүрөңөргө коюп алып ант бергенсиңер. Неужели Кыргыз элинин ушу эртеңки келечегине ушу балта чабасыңар? Конечно, келечек ушул Матумаров менен эмес, келечек ушул жерде бардыңардын ынтымагыбыз менен бардыгыбыздын. Давайте ушундай кылбагыла. Власть иштеп аткандан иштеп атат. Булардан эч ким власть талашып аткан жок.
Адымаров мисалы үчүн булардын жеке айырына сүйлөп аткан жок. Конституцияны, мыйзамды талашып атат. Эмнеге мыйзам талашкан адамга мындай пут тосуп атасыңар, мен түшүнбөй атам. Бизде деген шайлоочулардын ар биринен мен уккан эмемген бардыгынан ала албасам дагы интервью. Бирок ошо шайлоочулардын атынан мен келдим. Мен касайын бар жерге барам. Ошого эми силерден сураныч, Адахан Кимсанбаевга андай көз карашыңарды токтотсуңар. Жалган каралоону ошо токтоткула. Эми ошо экинчи жолу ушундай болот. Ошо экинчи жолу уже силер элди козгоп атасыңар. Адахан Кимсанбаевич эмес, силер өзүңөр козгоп атасыңар элдин уже. Биздин сабырыбызды сынабаңыздар. Антип сабырдын да чеги болот. Бардыгыбыз давай ушундай токтотойлу ушундай да. Мындай ыйманга келгиле. Сүйлөсүн, 5-чи микрофондун үнү токтобосун. Туура. 5-чи микрофон токтобосунбу? Адымаровтай сенсен саясатчы үчүн мына биз баарыбыз камалып кеткенге даярбыз. Камалып кеткенге даярбыз.